Саламатсыңарбы балдар? Манайыңар кандай? Азаматсыңар. Анда балдар, биз бүгүн силер менен тарбиялык саат өтөбүз. Сабактын темасы жаратылыш жан досум. Сабактын максаты: биринчи, окуучулар жаратылышты сүйүүгө, коргоого тарбиялоо. Экинчи, жаратылышка аяр мамиле кылууга, камкордук көрүүгө үйрөнүшөт. Үчүнчү, гумандуулукка, табият менен таттуу мамиледе болууга тарбияланышат. Эмесе балдар, төмөнкү ырларга көңүл буруп отургула. Жан бар тоото койду мекендеп, ала тоодо болгон түрү эчең көп. Ырайым кыл жаратылышка адамзат, айтам сага кайра жүгүн көтөр деп. Табият бул жол караган наристе, ыйлап турат карды ачкан паризде. Ыргалсын тал, тоо суусун дак итсе, шарпылдаган көп толкундуу көлү бар. Токой бар, бирге чыккан чөлү бар. Ырыс кешип куп төгүлгөн жерге биз, кана досум кооздугун көрүп ал. Ургуп чыккан булак менен шырылдап, рахат берет булбул бакта ырырдап. Гүлүн багып, тоосун коргоп мекендин, ошондо чоң, кең келечек курулмак. Ойрон болсо оңдолбос ал кылымдап. Татына кайдем алып, тал чыбыкты кыйбайбыз, таасир берген өмүргө табиятты сыйлайбыз. Жаратылыш мени баккан жан досум, мен да сени ушунчалык сүйөмүн. Сага арнайм ырларымды көркөмдөп, укчу элим менин канча сүйөрүм. Сулуу, сонун тоолор мейкин, суктанасың бассаң эркин. Булак суусун булгай көрбө, буза көрбө токой көркүн. Мында күнүн күркүрөйт, андан жамгыр бүркүрөйт. Жаратылыш боюнуп, жашыл боек сүртүнөт. Ооба балдар, жогорудагы ырда айткандай, бизди курчап турган дүйнөнүн, дем алган абанын, суунун, тоо токойдун, жаратылыштын тартууларын, таза болушу адамдын саламаттыгынын сактыгына, көңүлдөрүнүн көтөрүнкүлөрүнө, өмүрдүн узактыгына өз өбөлгөсүн тийгизет. Тоо токойдогу абанын тазалыгы жанга жагымдуу келип, ар кандай оорулардан сактап турат. Түркүн куштардын сайраганы, тоо суусунун шылдыраганы адамдын көңүлүн көтөрөт. Биз жаратылышты көздүн карегиндей сакташыбызды үйрөнөлү. Бак дарактардын бутактарын сындырбагыла. Көчөт отургузууга, канаттууларга аяр мамиле кылып, уя салып берүүгө жардам беришибиз керек. Демек, жаратылышты, абаны, сууну таза сакташыбыз керек. Бак даракты сындырбай, сууну булгабай, отурган жерген жаман таштандыларды ыргытпашыбыз абзел. Эмесе балдар, бүгүнкү тема ушу менен аяктады. Мен бул теманы силер түшүндүңөр деп ойлоймун. Үйгө тапшырма, жаратылыш жөнүндө сүрөт тартып келесиңер. Саламатта калгыла.